Сен куткарбадыңбы? Эми толгаңды чеч. Айттым го, чечсем жүрөгүм чөт. Жөн эле чечип кой. Чечпейм. Чеч деп атам. Жок. Бол. Макул, чуу салба. Сиз айтканыңыздай кылайын. Апей, киши жегич белеңиз. Татнакай жигит деп ойладың беле? Ооба, чын айтканда. Жок, мындай болмок эмес. Туура эмес мунун баары. Сен киши жегич болмок эмессиң. Сага үйлөнөйүн деген мен эмес. Фаркуат мырза, сени куткарсын деп ошо жиберген болчу. Анда мени куткарган өзү эмнеге келген жок? Ырас айтасың. Аны жеткенде өзүнөн сурап көр. Ошондой болсо да, мени кайдагы бир киши жегич малы менен ушинтип куткармак эмес эле да. Жана эле актылып бар эмес белем. Ханыша, башты ортуп тыртаңдабачы. Билбейм иши кылса. Эмне кылсаңар ошону кылгыла. Фаркуатка айтып койсоңор болот. Мен куткаргысы келсе, шарты боюнча өзү куткарсын. Аны мен биякта күтүп турам. Мен сага эмне, оюнчук белем. Сени бекер куткардымбы? Мен тапшырмам аткарышым керек. Колуңду тийгизип көр. Эшек. Кой бер де мени. Ошентелчи. Же болбосо эмне кылам билесиңби? Чачыңды жулам. Тас баш, делбен кулак, былчык, кыздырга эле алың жетет. Ханыша, Шрек кандай экен? Баягы пилди минип алып бараткан эле болот экенсиң бе? Жакса түшпөй эле болуңуз. Жол чаң, анан да узун. Алдыңда болсо чыр-чырбайсыз. Кийимиңиз да чаң болбойт. Кап, досуң киши жегич болбой эле, татнакай жигит болгондо. Эй! Фаркуатка батыраак жетсек болот эле. Ооба, ал сизге аябай жагат айтпасам. Чын элеби? Айтып берчи. Ал кандай киши? Албы, кандай десек? Фаркуат мырзанын аброю аябай чоң. Бой жөнүндө болсо айтпай эле коелучу. Жок, Шрек, ал сен үчүн албетте кичинекей. Мага болсо мен менен тең эле көрүнөт. Болду. Токтоткула. Ичиңер күйүп, жамандап атасыңар. Мен билем, Фаркуат аябай чоң мырза. Ошондойбу? Билбептирбиз. Мейли, кандай экенин өзүң деле көрөсүң да. Эртең. Эртең? Жол ушунча алгысакпы? Түнөп алып жылбайлыбы? Жок. Караңгыда деле бара беребиз. Эмне болмок эле? Бирок токойдо каракчылар бар да. Чын эле, Шрек, каракчылардын колуна түшсөк эмне болот? Койгулачы. Бул токойдо менден коркунучтуу башка эч нерсе жок. Бол, чатыр тигип бергиле, мен уктайм.